Sakın omzunda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın, elfida. Hep aklımda kalacaksın, elfida. Sen eski bir şarkısın, elfida. Beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma. Dünyaya yakın elfida. Hep aklımda kalacaksın. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Барыңыздарга салам. Негизи Түркиянын Стамбул шаарындагы бардык кыргызстандыктар менен маектешүүгө аябай кызыктар менен деп мурунку видеолордо жарыя салгам. Анан группадан аябай бир кызык СМС менен Салим эже дароо көңүлүмдү урду. Мен да ошондой болдум да. Сүйлөй албай жана тешеккүр эдеримди укканым тешеккүр эдерим анан. Автобустан бир түрктүн бутун тепселеп алдым дедиңиз, Аны тиги түркчө да билбейм, метрого түшкөндөн коркчумун сүрдүм. Метрого түшкөндөн мунун бир жерин бассам ичине кирип кетпейинби же бияна түшүп кетпейинби деп коркчумун. Аны биздеги кайыкта Кыргызстанда метро. Тодон жана бир айылдан шаарга Бишкекке келгенде бир сүрдөчүбүз, ошондой бир сүрдөгүм келгенде. Анан кайыкта сүйлөгөндө тил билбейсиң. Өжөрлөнүп эле келип алабыз, иштейбиз деп. Анан антип келгенден анан автобустан ошо бир күнкү ошо бузучам автобус мынтип кыймылдап кетсе болгон эле баягы башың ийке эле тешеккүр эдеримди билебиз да жан келгенде. Анан автобус кыймылдап кетсе эмне эдеримди билбей баягы кечирим сурайм деп кечирим сурайбы тешеккүр эдерим десем тиги бир мени карайт. Түшүндү болуш керек баягы баарына ыраазычылык билдирип жатырсыз да. Андан кийин күлүп эле калса керек. Негизи канча болду келгениңизге? Негизи ушул августта эме болот, 3 жыл болот. Анан кино сериалдарды көрөбүз да. Актер актрисалардын кооз жашоосун көрсөтөбүз. Анан булардын офистери ушундук экен, жумуштары ушундук экен, машиналары ушундук экен деп кыялданып алабыз. Анан сиздин келүүңүзгө эмне түрткү болду? Мени кыздар чакырды. Ушундай жакшы жер иштегенде. Бутка туруп кетесиң деди. Бутка айына $1000 табасың деди. Жөн эле бутка турганда да кандай турасың деди. Аябай сүйүндүм, элестеттим эле баягы кинодо. Ошолор элестеттим, барсам эле бир бай экен. Где-то бир 2 жыл иштеп келсем, бүтпөгөн таам бүтөт, баардык проблемалар чечилет деди. Каяктан келгенден кийин проблема чечилмек тургай. Проблема барын көрсөтү деңиз. Келгениме 3 жыл болду дең. Келгенде тамтаңдап жумуш таппай канча жүрдүм. 1 ай жүрдүм, бир айда, 1 ай деле Турцияда же таанышым, эч бир таанышым жок болчу. Бир кыргыз көрсөм эле жөн эле бетинен өпкүм келчү. Анан бетинен өйүнсөң кээ бирөө бетиңден өбүш болуп эле өзүңдү алдап кеткен кыргыздар да болот. Тилекке каршы ошол жаман нерсе экен, Анан жакшы кыздар да бар аябай. Сонун жардам бергенди, үйүнө жаткырып, бир карантинде үйүнө жаткырып, эже келиңиз, минтиңиз көнбөй атасыз, минтип атасыз деген кыздар да болду, жаман эмес. Сиз карантиндин башында келип алдыңыз да? Мен карантин башталганга чейин жарым жыл мурун. Ошол убакка туш болуп калып, баягы эменин арам тери арылбаган кишинин эмеси да арылбайт дегендей, ошолдон дагы бир мурунку жайбаракат жашоого туш болбой калдым да. Ошол тушка туш болуп калып, жаңы эле жумуш иштесем эле карантин башталып, жердин баары жабылып, балдарым тиякта, же тапкан акчам жок. Ошондой болуп калды да. Азыр мен эме алып келе алайын. Негизи кыргыздын кыздары кыйын эле болот. Кай жерде болбосун, кандай кыйынчылык болбосун жашап кетет. Бизде мисалчы жумушта булар айтат, кыргыздар ушунун эмени айтсак, мен камырым тууруп калды окшойт. Кел, индей берейин. Кыйынсыңар деп айтат, ушул эмелерди ушинтип. Мен балдарым андан кийин эле өзүм келгенден кийин эле иштедим, карантин болду. Карантин болгон учурда эмеми чакырып алдым.
кызымды алдыртып алдым. Кызымды тиякта жалгыз калды. Үстүнө уже менин жаныман такыр чыкпаган. Ыйлайт күндө мама качан келесиз, мени качан алып кетесиз дейт. Анан жатаканада бул немеге биздин жумуштун начальнигине сүйлөшүп, жатаканага келсе жаап турсун деп, анан кызымды алдыртып алдыңыз. Кызымды алдырып алдым. Ал кезде жанагынтип азыркыдай эле учуп, билет алып эле учуп келбеген неме болуп калбады карантинде. Очередь менен бияктан алып келгенде бияктан мен эме жазып беришим керек болуп калды. Муну өзү жашы жете элек 18ге. Неме менен келет. Доверенность менен келет. Анан ал доверенностьты бияктан мен жазып беришим керек. Түркчө билбейм. Түрк нотерлерди жазат. Ал кезде ал убакта консулдан да алганды билчү эмесмин. Барганды да билчү эмесмин. Анан түрк нотерлерге барам. Өзүм жалгыз кыйратам деп барып билбейм. Түркчө баягы нотердеги кыздар эмне сүйлөсө түшүнбөйм. Ооба десе нет дейм, нет десе ооба дегенде эле болдум. Анан алар эки түрк ватандаш алып кел деген, ватандаш деген эмне деп анысын да түшүнбөйм. Тышка чык. Анан эки кефил ватандашын, түрк ватандашын алып кел, анан доверенность жазып беребиз деп тургузду. Эшикке чыгып эле баягы сөздү унутуп калам. Кыздарга айтайын деп эле. Кайра кирем, ыйлагым келет. Анан баягы бүтүрө албай атам. Кызымды алып келгим келип атат. Анан жумуштан бир кыз, кыргыз кыз, эже жүрүңүзчү, мен сиз менен кошо барайын деп, анан экөөбүз анан келип анан ал эшиктен сөз үйрөтөт мага. Моминтип айтыңыз дейт. Анан өзүм сүйлөшүм керек болуп да. Өзүм сүйлөй албайм. Анан эме кылдым. Үйрөтүп анан киргизди, анан чыгып тантырып атып, анан доверенность жаздырып, анан бияктан салып жибердим. Аны менен муну менен алып келе турган киши таппайм. Доверенностьты жазганга бирөө ала келиш керек да. Киши таппайм. Эптеп тияктын консулуна чалып, тияка мияка чалып атып, эптеп кызымды алдырттым. Анан келгенден кийин экөөбүз эмеге жатаканада жашадык, кызым экөөбүз. Анан жатаканада жашагандан кийин болду, андан кийин андан моюн бербей калдык. Күнө баштадыңыз. Андан кийин кызымды бияка мектепке бу квартираны алдык. Анан кызымды мектепке карантинде жана онлайн окуп калышпады. Бул андан бешбетер баягы телефондо эле эмени эле планшетте эле тиктеп отурат, түшүнбөйт. Баягы мугалим ар жакта сүйлөп атат бирдеме деп, баягы көрүп атып уктап калат, түшүнбөйт. Баягыны жарым жыл биякта окуду. Окуп кетсе экен деп менде сана жок. Алып келерин алып келип алдым. Тияк мектептен чыгарып алдык. Мени ошентип атпайм. Анан буюрса андан кийин бүттү, каникул бүттү, окуп бүтүштү. Анан кадимкидей бияка барып баштагандан мына мен кыргыздын кыздары кыйын деп туруп, анан кызым анан баарын артка салбады. Азыр биз чалганда азыр ударница жанагындай тешекир белги деп коет. Ошондойлорун алып атат. Азыр мугалимдер айтып калат. Бир ушу келген японча кыз чалып окуй албайсыңар. 1 жыл болду окуп келгенине. Баарыңарды артка таштады дейт. Сон сыймык болсо керек эми. Айтпа. Кичинекей кезинде кичине аттап коюп же кулап кетип өзү тура калса эле жүрөгүң мондай. Башкача согуп сыймыктан бересиң го. Айтпа, сыймыктанганы. Эмне мактанам да жердин баарына. Кудай буйрса, көп нерсени багынтасың деп айтам. Көп жерди багынтасың, көп нерсени багынтасың. Атагы чыгып жок деген аябай алыстарга чыга албаса дагы мындай жок дегенде өзүнүн жашоосуна тың болуп жакшы окусаң, окуган жерге турмуш курасың, окусаң эмне дегендерди көрөсүң деп айтып калам. Билейм бийиктиктерге жете. Ошонткан өзү тың эме эмес. Анан негизи жана группалардан да көп суроо салып калаттым го. Мен ушу Түркияга барайын дедим эле, анан жаңы бараттым эле, барсам болобу деселер. Келбей эмне келтасың деп эле. Кыздар ошонтор, мен ошолорго айтам. Сиздин кеңешиңиз кандай ушул багытта? Мен деген келе бергиле дейм. Ушул жерде келбе дей беришет кыздар. Менин кеңешим тың болсо, иштей алса, Кыргызстанда чынында немете албайт. Жетпей атпайбы? Анан иштей алам десе, только өзүмө тыңмын десе, өзүнө уверенный, мен ишенсе, келе берсе, болот иштесе.
баягы берекесин берсин, эмне болсо деле берекелүү жаткен баягы ушул жерде иштеп ушул жерде агарып көрүп атабыз. Мен жаман дебейм. Эми арасынан алдап кеткен, антип кеткендер болот эми. Көп эле кишиге ишене бербеш керек да өзүңчү. Өзүңдө ишенип атсаң, бир тууганың деле алдап кетет азыр. Мындай болгондо, таанышың деле алдап кетет. Анан арыдан өзүң, главный өзүң тың болсоң болду. Анан жер жакшы. Турсаң жаман дебейм. Ушул жерден жакшынакай агарып көгүп, ушул жерде 3 жылдан бери тамагын жеп, акчасын алып оокат кылып атам. Кудайга ушу тамдын чекесинен бүтүп атат. Кыргызстандан кыймылдата албай калган неме бүтүп атат. Жаман дебейм. Ниети түзүк болсо, алган акчаң адал эмгек менен тапкан акчаң берекелүү болот, аз болсо, көп болсо да аябай кыйратып, тим эле ушундук 80-90 миңдин деле акчасын албайм. Кудайга шүгүр эйли алган. Жетет пейилди кеден салса эле эме. Мага жакты негизичи. Дагы канча жашайын деп пландап атасыз, ал азырынча аны ойлонбой элесизби? Азыр белгисиз. Жаңы акча иштегенде ортон азыр почти жаңы келгендердин катарына кошулуп калам. Кызымды окутам биярдан буюрса. Дальшечи ошого карап атканда уулум болсо кетем деп атат. Там бүтсө эле кетем дейт. Анан ал университет бүткөн ошол жактан барып тамын антимит бүтүрүп алып анан дальше иштебесе өзүнүн эмеси менен. Кызым болсо Кудайым буюрса ушул жактан сырт жактан окутам деген оюм бар. Кудайым тилектерге жеткирсе, квартира алсам да, эмне кылсам дагы ушуну баягы окуйм деген кыялдарын орундатып ошентейин деген ойлор бар. Ошо жакшы. Биякта деле погодасы жакшы. Эми конечно биздин Кыргызстан өзүң мени бу жерде сурап калышканда Түркия жакшыбы же Кыргызстан жакшыбы деп сурап калат да, булар деле өзүнүкү жакшы деп туристтер көп келген үчүн. Мен айтам, обязательно мен өзүм менен мамлекетим жакшы дейм. Мен өзүмдүн эле мамлекетиме жетпейт. Эми жака иштегени келдик, кетебиз буюрса деп айтам анан. Жарандыгын алгыңыз келеби? Алгым келет анан. Ага көп деле эме кылбайм да. Аракет кылбайм көп деле. Просто алгымда эмне, бунун жарандыгына кызыкпайм деле. Просто биякта жанагы отурма изин менен кыйналгандар көп да. Ошол үчүн эле жакшы. Ошол үчүн бир топ жеңилдиктер болуп калган үчүн эле алгым келбесе, так мындай отурма жагынан эле көп кыйналабыз да. Ошондой. Биякта эң эле чоң эле маселебиз ошо биздики. Отурма. Ошондой нерсе. Азыр акча бербей эле отурма изине бүтпөйт, мындан кийин только отказ болот деп коркутуп атышат го. Билбейм ошону. Билбейсизби? Буларда деген ушундай эле эмелер чыга берет. Закондор тез алмашат экен булардын. Негизи эле ошондой экен. Мен интернеттен окуп чыктым. 1-2 ай ошентип катуу кармап туруп, кайра 2-3 айдан кийин акырын кой берип коюшат дейт. Тез алмашат экен. Азыр жанагы адрес бербей, адрести текшерип атышат мындай. Мисалы үчүн могу квартирада мен жашайм да, мен өзүм эле адрес сата берчүмүн да. Ошентип биздин кыздар көп эме кылат да. Адрести сатат. 2-3 балага эле, 1 балага эле, 1-2 балага бекер эле бердим. Сатпай элечи. Мен өзүм ушинтип адрес бир адресте бир нече киши. Мурун ошондой болчу. Азыр бир адресте бир киши. Мен деген жаңы келгенде $100 сатып алгам адрести. Жөн эле мындай ушул жакта жашайт деген адрести бир кыргыз кыздан. Кымбат алыпсыз. Билбегенимдин эмеси да. 500 лира, 1000 лира экен го максимум. Билбестиктин эмеси да. Анан эмени болсо баягы мен өзүм бул квартираны алып жанагы фатураларын өзүм төлөйм да. 2 балага бекер эле бердим. Ушу кагазга эле ушул жакта жашайт деген эле неме биринчи келгендечи, ага эч зорчулугу деле жок. Аны просто бирөөнүн мындай бүтпөй аткан жумушуна жардам берип койсоң, аябай ушу кечке эстеп, ушу эже ушинтип берди эле десе деле өзүңдүн эмең ишиң алга жылат да. Не обязательно акча эмес, акча эмне эртең эле жок болот акча. Баягы өзүңдүн мээнет менен тапкан эмгегиң эле жетет дечи.
бирөөнү эме ошону берип атканда деле ыраазы болуп бербейт да. Квартирасын метод жөнүндө берип койсо болмок, бирок бериш керек деген эме мененчи. 2 балага бердим, анан эми азыр болсо квартираны жанагындай эме кылбай калган. Хозяин өзү бирдеме кылсын, өзүнүн икамети керек, данныйлары керек, анан бирдеме сирдеме деп калган, азыр бере албайт. Азыр кыйыныраак болуп калды. Квартирасы жоктурго. Ошодан азыр квартираны арендага берип дагы кайра эмесин пропискасын бербейбиз дешет экен го. Мага ошентишти бир квартирадан. Кандай? Прописка бербейбиз сенин атыңа депчи. Эмнеге? Жок. Мен болбой койдум. Прописка деген сенин атыңа жазылыш керек. Прописка деген квартираны бердиби, сенин үстүңө прописка жазылат. Сенин атыңа келет нуреки, газ, электрик дегендин баары сенин атыңа келет. Сенин атыңа келгенде бияктан аны менен эмне кыла аласың? Карточка ала аласың, жанагы эме карттарды ала аласың. Менин атыма ушундай болгон деп. Жана төлөп аткандыгың үчүн бир жерге кирсең, кана фатураң барбы, биякта каякта турасың, төлөп аткандарың каякта чыгып атат дейт. Булар интернеттен эле чыгып калат. Биздикиндей мындай кагаз ручка менен эмес экен. Мындай интернеттен эле чыгып калат. E-Davlat деген система бар, эмеси бар, приложениясы бар. Ошондон эле болгон баары тең эле өзүңдүн данныйың немеге бар беле, каймакамлыкка барып регистрация кылсаң, автоматически ошол жактан чыгат. Сөзсүз үчүн школдун системасы да аябай жеңил экен. Кагаз көтөрүп барбайт экенсиң. Мунун Кыргызстандан делосун алмак тозок болду. Мунун. Бул жакта эмес, Кыргызстанда деңиз. Кыргызстанда. Мына мен ошол жактан кыйналдым. Делосун бербейт. Өзүм энесимин, өзүмө делосун бербейт. Бизге айтпай, эмне баланы алып кетип калгансың деген претензия койду мага. Уш мектептен. Ой, менин кызым да десем, ушул жактан мектепте окуйт деген справка алып кел дешти. Справка ушунун айынан мектептен делосун бербеген айынан кызым эме болуп кирмек экен школго. Эгер делосун эрте беришсе, эме кыла алмакмын. Ушундай айынан кечирээк бир топ кыйынчылыктар болду. Делосун беришпей. Ошо өзүнүн классына эле туура отурду же бир жыл артка ошондо отурду? Өзүнүн эле классына отурду. Биякта деген мынтип айтты. Кабыл алышында проблема жок. Мынтип айтты, мен эмнелерди бүтүрдүм. Делосун алдырдым. Делосун эмне деп алдырдым? Билетин бердим. Мынакей учкандыгы чындык. Биякта жашаган адрести бердим. Мына ушул жерде жашап аткандыгы чындык деп ошентип атып, школ директору делосун бербей койгондон кийин Октябрьский департаментке киши жиберип, сиңдимди жиберип, барып арызданып, саңда бирдеке кылчы деп айтып, мен биякта жүрсөм да жөн жатпай, Министерство образованияга эме чала албайм да, кире да эмете албайм. Тиякта киши бошобойт, ишенчтүү киши жок барганга. Электрон почтасына кат жаздым. Ушундай кызымды алып келгем, окугандыгына байланыштуу бияка өзүм келгендигиме, ишиме байланыштуу өзүм келгем, кызымды алып келгем, эмесин делосун ала албай атам деп. Анан ошентсем алар дагы канчадан эми электрон почта, конечно, сразу жооп берген жок. Анан департаментке барчы деп тиякта сиңдимди жиберсем, департаменттен сиңдим барса, департаменттен чалып тияка ушундай делосун бербейсиңерби деп. Анан ошентип атып, анан беришти делосун. Жөн эле оңой эле эме кой деп, бара кой деп берген жок. Анан делос, булар мынтип айтты, булардын системасы бөлөк да, делосун ала албайт деп буларга да келдим да. Келсем, интернеттен эле бизге жанагы бааларын эле чыгарып берчи деди. Бизге чыкпайт да алачы. Буларга деген интернеттен эле эмне? Ага, сайтынан чыгат дейм. Бирдеме деген бар. Окул деген бар, сайты бар. Ошондон эле чыгарып алып келип берчи дешти. Андай жок да бизде. Мен эжейине да айттым да, мага деген печать басып эле акыркы 2 жылдыгын эле чыгарып бергилечи дедим. Булар айтты, полный окуган жылдыгыныкы кереги жок, 2 эле жылдыкын чыгарып, директордун печаты басылган, анан которбой эле бияка алып келгиле, анан бияктан которуп, переводун бияктан кылып анан алабыз деди. Ошо менен ошонусунан кармалып, делосунан бирткеме болуп жүрүп калдым. Ал дело бүтмөйүнчө икамет бүтүп алгандан кийин, анан
бияктын ошо эмесине барып милейтимне бизче айтканда эме департамент бизче айтканда милейтимне бардым дагы документтерди тапшырдым. Эле эмеден тапшырдым документтерин дагы. Интернеттен тапшырдым. Бүт интернеттен тапшырдым. Анан рандеву күн берет экен булар. Очередь күн. Болгон оригиналдарын ала кел деди. Ошол күнү буларды алып бардым. Өзүнүн да кереги жок деди. Документтерди алып бардым. Аябай кабыл алуусу немелери жакшы да. Келиңиз отуруңуз деди. Эме жазай албаган теримди ошол жерден баалап бүт баарын жазап документтеримди ырастады дагы. Бир ашып кетсе жарым сааттын ичинде мындай кагаз берди, неме кагазын, разрешениясын. Ошо менен болду, апарып каалаган окууңузга школго киргизебиз үйүңүздүн жанында деди. Ошо классынан да калтырткан жок. Кайсы класска десем, ошол анда жакшы экен да. Андан кийин эле анан бияка киргенде жакшынакай эле сонун кабыл алышып эле, тем более даже жардам беришти ябанчы деп жакшы окуп кетти буюрса. Мугалимдеринден эч жалоп жок. Мисалы балдары биякта окуса ата-энесине жана отурмай изин алууга эме мындай оңоюраак болобу же анын эч кандай таасири жок экен? Болот экен. Анткени бунун мындай да, бул киргенде жана айтып атпаймынбы? Киргенде мен эме кылып киргизишим керек экен. Өйрөнчү деп, окуучу деп. Азыр киргенде мен баягы ошо эме деп киргизип калдым да, турист болуп кирип калды. Анан эми ошонун жасай албай атам, бир ушу экинчи узартканында эметишим керек да. Өйрөнчү деп узартышым керек. Өйрөнчү деп заявление жазып өткөрдүм. Бирок деген көчү дайыр кабыл албай койду. Киргенде турист болуп кириптир, турист бойдон калат деп. Ошону эми бир чоңуракта бир жерлерине барып өйрөнчү кылышым керек. Анан өйрөнчү болгондо бул биякта кызы окутуп атат деген бир немеси болот да, ушундай Сизге дагы деп уккам. Кызы окуп атат, ошон үчүн энеси жанында, кызы жашы жете элек окуучу деп эметет. Бирөөлөр сураса дагы менин кызым ушул жака окуусу келип атат, ошон үчүн мен эме кылдым деп кеңе болот. Жана тыңдай сүйлөдүм го. Жакшы да, ушул маанилүү да. Көп ойлонуп, сурай албай. Ушулардын баарын эле Facebook'tan каяктан эле жазагас эле кантип документ бүтүрөм, каяктан котором. Мен киши мен башка жооп берет экен. Ошентет. Мен жан талашып, мен номеримди жазам, чал мага, жаза кал мага, качан болбосун менин балдарым күлө берет, эмени Facebook'тун адвокатсыңбы деп. Бияка бара, тияка бара, минта кал деп тынбай жооп берем. Айтып берип турам. Убара болбосунчу ушулар. Өзүм деле далай билип турган кантип этпей коесуң. Дагы бир 2-3 кыздан анан жана балдарды алып келгенде дагы эме бар да. Бул эмени көп билишпейт кыздар дагы. Эменин көбүнчөсү балдарын алып келгенде бул компаниялардын, авиакомпаниялардын эмеси бар да, услугаларычы. Ошондой эле бирөө эме болсо мен кызымды алдырат элем, баламды алдырат элем деп байкуштар компаниялар алып келет го. Анан ошону билишпейт. Анан ошолордон да айтып берем. Мен билгенимден иши кылып, эмне үйрөнгөнүңүздү. Эмне ошондой жакшы. Эмне билип өзүм башыма эмне өттү, бүт айтып берем. Азыр отурманы балдарымдыкында өзүм жазайм да. Аны үйрөнүп алгам, аны дагы айтам. Бир ширкетке барбагыла дейм. Ширкеттин эмне жөн эле паспортуңду эле копияга өткөрүп койгончо эле акча алат экен. Бияка бар, тияка барсаң эле өзүң эле бүтүрөсүң, ашып кетсе бир күн да кетпейт, жарым эле күнүң кетет. Өзүң эле бүтүр деп жанталашам. Өздөрүнүн акча алсын, алданбасын. Алдатып жиберип, ширкеттерге алдатып жиберип, акчаларын ала албай калгандыр канча. Анан жана биздин кыздар мен жазайм, кээ бир кыздар мен жазайм, ширкетмин дейт. Ширкет деле эмес. Ширкеттер жана кимдер? Түрктөр өздөрү. Биздин кыздар көбү посредник болуп иштешет. Анан ошо ортодон акча кайра тигилерге акча болуп, Акча. Жок, негизи эле мен деле анча мынча байкап атам ошондучу, анан уктум буга чейин деле ар кандай окуяларды. Жакшы. Баягы группадан көрдүң го? Кыз чоп жакшы жардам берген дружный кыздар, аябай жакшы кыздар бар. Минтип калды, окуй акча жетпей калды, кете албай атыптыр, жумушу жок калыптыр, үйү жок калыптыр дегендерге жапа тырмак жүгүрүп, окуй минта калалы, тигинте калалы деп
ынтымактуу, жакшы неметкен кыздар да бар. Эми ар бир эмеде Кыргызстанда деле бар да, жаманы бар, жакшысы бар дегендейчи. Анан бирок чет жерде өтө таарынып кетесиң да, кедечи ушундай. Ушул жактан алдабай эле койсо болмок эле ушу өзүм барам жүрсөм депчи. А бирок жакшы, дай буюрса. Жаман деп айтпайм. Ошон үчүн алдабагыла, алданбагыла. Дагы ким өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөм, билгеним айтам десе жазсаңыздар, мен учуп барам. Салиме же Азия тарапта жашайт экен, ошого карабай. Ой, айчылап. мен сени Стамбулдун ак башынан Бейлик түзүдөн тентип келдим. Кантип келесиң дедим мен. Эйинки алыс дедим. Мен сендер адашып кетпесин деп корктум. Азыр жаман эме болду, бирок мындай негизи коркпой жасаш керек экен да, бир нерсени. Корксоң да эме кыла бересиң да. Корксоң туура эмес кадамдарды жасалышы мүмкүн. Кечке ойлонот. Корксоң да коен өлөт, коркпосоң да коен өлөт дегендей. Туура. Ошо анан дем алыш күндөрүмдү мактап кетейинчи өзүмдү. Ушинтип балдарым булардын өзүм келгенде эмелердин тамагын көп эме жей албай жүрдүм. Булар чөп-чар эле көп жей беришет. Баягы эт жеп көнүп калган жагы. Анан сухой чөп-чар жешет экен, соус-бой. Эстеге жалбырак сонун жасайсыз го? Жалбырак эле жей беришет булар, малдай болуп эле, койлордой болушуп эле. Мына мондай эт менен карагылачы, сонун мантыларды түйүп жасап атат. Бышканда да көрсөтүп кой. Негизи Нурин, мен ушундай жакшы тамактарга өзүм эле барып калам да. Өзүм эле жолдумун да. Мурдум жытты жакшы элет. Аш бар жерден риза бар. Тиги каршыдан келбедиңби? Дем алыш күндөрү ушинтип манты жасайм, эт салам. Кыргыздардын эт берген атайын эме бар. Группабыз бар, ошол жактан кыргыздардан эт алабыз. Эт группа барбы, өзүнчө? Эт алабыз. Кел отур. Жеп алып тур кан. Кет, кел. Кел. Мен тарелкага салып берем анда. Орозо кармап аткандардын орозосу кабыл болсун. Рахмат. Сизге рахмат. Gel al. Çakal var bir. Gördüңөр, билдиңер, даяр оокатка жок дебейм. Дагы башка кыргызстандыктар маектешүүгө макул болсоңуздар, чакырсаңыздар, Стамбулдун кайсы бурчунда, кайсы этегинде болбосоңуздар. Ой, оңойго таап келет экен. Жетип барам. Дедим эле. Мен эме Салим эжеге да тамашаладым, мен мышыкмын деп. Кап менен тала кыргыз тийсе деле таап келе алам. Мен адашабы деп ойлогом. Келгенде турса келгенде 15-лүгүм болуптур. Ар бириңиздердин үйүңүздөр көрөм. Ошон үчүн жазыңыздар, группадан барыңыздар, менен байланыштамын. 24 саат онлайнмын. Кийинки видеолордон, реалдуу жашоодон көрүшкөнчө эсен туруңуздар. Туз жакшылуу экен. Орозо кармаган кишинин тузу кем болот. Ачуу болот. Ачуу болсо таттуу деп. Болсо ачуу деп жеп.